саламатсызбы? Ата энем намаз окушат, биз да үйдөн окуйбуз. Мектепке жолук салынууга уруксат бербей атат. Эмне кылсам болот? Уруксатын сурабай эле салынып бара бересиз, анткени бул сиздин укугуңуз, бирок тартипке баш ийиңиз. Ошондой акчолук тыкан өзүңүздүн мектептин формасын кийип туруп эле же такыяңызды кийип алыңыз, ичинен мындай химар кийип туруп. Ага эч ким укугу жок, сизге жолук салдырбай койгонго. Мына сиз көп жылдардан бери жолуктасыз. Бир дагы жолу ушундай укугуңузду басмырлаган учур болду беле? Жок, мен Израиль десем тепкилешет эми, ал Палестинанын жери деп. Бул эми политикалык маселе. Ошо Израилден дагы чечтиргенге аракет кылышты чындыгында. Жөнөкөй адамдар 3 блокпосттон өтсө, мени 9 блокпосттон өткөрүп, жок, чечкен жокмун. Чечпеш керек. Сен өзүң бекем болсоң, позицияң бекем деген башкалар дагы көрөт. Сен ичиңден өзүңө ишенимдүү болсоң. Албетте, көрүнүп турат. Кайра эле баягы бүргө деген анекдоттой болуп, кайра эле өзүбүздү өнүктүрүүгө келебиз. Кайра эле өзүбүздү жан дүйнөбүздү көтөрүүдөн келебиз. Өзүбүзгө жакшы сөз арноодон келебиз. Ар бир адам жашоосунда бир бийик максаттарды коет экен. Сиздин эң бийик максатыңыз 5, иншаллах, андан кийинки майда бейиштердин, майда бир максаттарыңыздар кандай болду экен? Мен ушул балким илимди аябай сүйдүм. Ушул илимде бир кандайдыр бир баскычтарга жетсем деп аябай кыялданам да, бирок көрүп турам абдан оор экенин, көрүп турам мен анча деле балким талантым жок окшойт ал жака. Бирок ушул нерсени абдан кыялданып жүрөм. Илимде бир ачылыштарды жаза алсам, балким илимде бир ордум калса деп ушул нерсени көп кыялданып жүрөм. Сиз өзүн өзү тургузуп алган адамдарга киресиз, өзүнүн пайдубалын өзү курган адамдарга киресиз жана өзүн 180 эмес, 360ка оңдогон, түздөгөн жана өзүн кандай көргүсү келсе ошондой болгон адамдарга киресиз. Мен аябай эркиңизге ушунчалык баш ийем, ушунчалык сиздин баягы кылам деген нерсеңизди кылууга. Бул деген керектиктен болдубу же ичиңизде чын эле ушундай бир күчтүү характериңизденби же муну ар бир эле адам жасай алабы, кандай деп ойлойсуз? Биринчиден Аллахка шүгүрлөр болсун. Бардык нерсе Аллахтын каалоосу менен, анан жардамы менен болот экен. Анан менимче бул мүнөздөн дагы көз каранды болсо керек. Мен илхомду күтпөйм башкалардай болуп. Мен азыр ыйлап туруп анан барып ишимди жасай берем да. Жакында жакын адамым өттү, сиз өзүңүз билесиз. Ыйлап туруп барып китеп окуп, намазымды окуп келип, кайра ушундай да. Маселен, бүгүн мен депрессиядамын деп 3 күн жатып албайм же 2 саат жатып албайм. 1-2 мүнөткө, 5 мүнөткө, 10 мүнөткө, 15 мүнөткө көп болсо маанайым түшүшү мүмкүн, бирок жасай турган нерсени мен такыр калтырбайм. Бирөө өлүп жаткан күнү дагы мен ошол нерсени барып жасап келип туруп, анан кайра өлүктүн жанына отура беришим мүмкүн да. Балким ушул үчүн мен өзүмдү оңдоого бир кандайдыр мүнөзүм жардам берди. Сизди угуп көрүп аткандар биз да ошондой болуш үчүн эмне кылыш керек десечи? Мисалы, мен жалкоомун да, өзүм жаратылышынан адам баласы жалкоо. Ушул нерсени кылбай эле коеюнчу, турбай эле коеюнчу, барбай эле коеюнчу дегенде өзүмдү кыйнап туруп жасатам да. Өзүңүздү кичине кыйнашыңыз керек. Менин эле жолум ушул, өзүңдү кыйнап туруп ошол ишти жасатышың керек.